Aytыңыз сұраңыз. Bismillah. Kim siz сұрадыңыз mı? Жана хадисти кандай түшүнөсүз? Жана көпчүлүк адамдар бир жалганга бирикпейт деген сыяктуу маанидеги хадис барбы? Жоқ, андай емес. La tashtami ummati ala dalal. Менин үммөтүм туура эмес маселеге чогулбайт деген. Ал деген нерсе көпчүлүк адамдар адашышы мүмкүн эмес. Бир адам адашышы мүмкүн, эки адам адашышы мүмкүн, бирок жамаат адашышы мүмкүн эмес. Ошого да айтсак болот, Ханафи мазхабта миллион алым бар, эмне себептен ушунун бардыгы ушул мазхабты карманып, ушуну туура деп атат? Себеби ушунча миллион адам баш айланып алымдар бардыгы Ханафи мазхабын кармап калышат. Демек бул мазхаб өзү туура деген сөз. Ислам деген мына ушул деген сөз. Башка бирөөлөр, башка жалгандар дүйнө жүзүнө таратып бүгүнкү күндө мындай маалыматтар менен Эми жалган тарашы тарайт. Бирок эмне? Өмүрү кыска. Кичине таркайт. Айша энебизди деле жалган айтышып, зина кылды деди, кичине таркады. Адамдардын жүрөгүнө оорап келди. Бир аздан кийин аят түштү, маселе чечилди. Өмүрү кыска. Эми оны шиялар гана азырга чейин көтөрүп жүрөт, эми акылы жоктур болчу. Мени деле өткөндө, ой, Олжобай деген молдонун сабагын УКМК тарабынан токтотулду деди. Жалган эле. Мен сапарга кеткем Египеткечи. Китеп ярмаркага кеткем. Анан жооп берип коюшуп деди. Койсу эми жалганга деле жооп бере берем. Жөн койгон, эртең өзүм сабак бергенде эле өзү уят болот. Сабактан келдим. Иорданияга барып магистратурамды жактап келдим, бир 10 күнчө, 15 күнчө. Кайра сабакты баштадым. Жанагылар эмне болду? Жөн гана убактылуу гана мени жамандады. Анын да бир себептери бар. Аны ким кылганын дагы таптык. Канча сомго жаздырганын да таптык. Мусулман катары индебей эле койдук. Себеби ошол мезгилде тиги Замир кары муфтиликтен немесин берген. Арыз жазып кеткен. Ал байкуштар мен ошака барат деп ойлошупту. Ой, окшойт да. Мен сабак бере турган адаммын да бияктачы. Не болду? Айткан жалгандар убактылуу гана болду. Айткан жалгандар несе өмүрү кыска болот. На. Шам намазының уақытысы, шам намазы, құптан намазының уақытысы бізгече қаза болбайбы? Ооба. Ошо Кыргызстанга чуу салган менми биринчи болуп уктуңузбу ошону? Шам намазынын убактысы куптанга азан айтылганга чейин деп. Шам намазынын убактысы куптанга азан айтылганга чейин. Кыйкырып чыкса андай эмес, аз эле убакыт. Анан ошону атайын мен, сиз менин Instagram баракчама кирип, же YouTube'га кирип, шам намазынын убактысы деген жазсаңыз, мен далил менен сүйлөп койгом. Барды Хидаядан, Шархил Викаядан, башка Мултакал Абхурдан китептерден көргөздүк. Шам намазынын убактысы, шамдын биринчи убактысында окуу мустахаб. Эми кээде абал болуп калат да, жол пробка болот, шамга келетасыз, жетпей калдыңыз. Пробкага калдыңыз, келишен шам бүттү. Келип араң мешитке келдиңиз. Карасаңыз куптан боло элекпи? Мен мына шамды окуп бердим. Шамды өзүнүн убактысында окуган болосуз. Болгону мустахаб биринчи убактысында окуш. Неге? Себеби шамдын убактысы кыска болгондуктан адамдар не болуп калбасын? Намаздын убактысы чыгып кетпесин деп мустахаб деп койгон. Ошого күндү дагы, багымдатты дагы кичине таңатырыбыраак окуу мустахаб. Эмнеге десе, жамаатта адамдар көбүрөөк келсин мечитке. Жамаат көбөйсүн. Эрте окуп алсаң, адамдар уктагандар калып кетпесин. Азан айтып кичине күтүп турабыз. Кичине күндү таңды агартыбыраак окуйбуз. Бул дагы мустахаб. Коптанды дагы түндүн 3-тен 2-сине калтырбастан эртерээк окуйбуз. Себеби калып кетсе макрух болот. Неге десе, уже саат 2-3-төн өткөндөн кийин сиздин ойгонушуңуз уже кыйын болуп калат да. Уктап калып, багымдат азан айтып калып кетпесин. Мустахаб ошол түндүн 3-тен 2-сине калтырбай окуп алыш керек. Асырды дагы күндүн шооласы жок болуп, көзүңүздөн нуру көзүңүздү уялтпай калганга чейин эртерээк окуш керек. Себеби эки нерсе бар. Биринчисинде асырды макрух убакыт, эмне себептен ошол мезгилде макрух деген биринчи маселеси шам азан айтылып ийсе асырыңыз каза болуп калат. Экинчиси күн баткандагы жанагы күнгө сыйынгандарга окшоп калбаш үчүн макрух дейт. Бирок дурусбу? Дурус. Жада калса биздин Ханафи мазхабта айтат. Бир рекетте окугандан күн батып азанга шамга азан айтып ийсе калган толуктуй бересиз, асырыңыз дурус болду дейт. Бирок макрух болуу менен дурус болду. Экинчи маселеңиз.
жетишип калат окшойм. Экинчи маселе акыйка. Акыйка деген эмне? Акыйка деген нерсе 3 мүнөтүбүз бар экен. Акыйка деген нерсе бала төрөлгөн мезгилде сойлунчу кой. Ошонун атын акыйка деп айтылат. Акыйка балдарга 2 кой, кыздарга 1 кой деп айтылып жүрөт. Бирок бул исламдын башында болгон өкүмү кеткен. Ханафи мазхабта буну мансух өкүмү кеткен. Качан бизге курбандык сою, курбан айтта курбандык соебуз го. Ошол бизге милдеттүү болгондо акыйканын өкүмү кеткен. Ошон үчүн Абу Ханифа ла ухиббул акыйка деген. Мен акыйканы жакшы көрбөйм. Ошон үчүн Имам Касани Al-Bada'i'u as-Sana'i деген китебинде ова акыйка исламдын башында болгон сумма нусиха анын өкүмү кеткен дейт. Азыр кылыш эмне десе мубах дейт. Кылсаң сооп албайсың, кылбасаң күнөөкөр болбойсуң. Ал эми курбан айтта курбандык сою важип байларга. Эми бир адам айтты да, мен союп кое берейинчи. Союп кое берейинчи десе, ниетиңиз пайгамбарыбызга окшош же, осы бир мезгилде пайгамбарыбыз кылган экен деп туруп кылсаңыз, ниетиңизге жараша мүмкүн сооп аласыз. Себеби тамакты жеш дагы мубах, тамак жеш мубах. Ошон менен мен ибадат кылайын, күчтөнөйүн десең сооп аласыз. Ачка калып өлгөн атканда жеш фарз болот. Себеби денени сактап калуу милдет. Ошого анан кээ бир устаздар мени жаман көрүп атышат, сен ушуну туура эмес айтып атасың. Мен туура эмес айткан жокмун. Мен китептеги маселени айтып атам. Силер да китептен алып келгиле. Хадис турат. Хадистин өкүмү кеткен. Хадистин өкүмү кеткен деген биздин ханафи алымдар, чоң алымдар. Мен башкача айтканда бардык ханафи китептерди карасаңыз, мансух өкүмү кеткен деп айтылат. Эми 10-кылымдан кийинки келген кээ бир алымдар, хижраттын 10-кылымдан кийинки келген алымдар, эми хадис турат, амал кыла берели деп мындай философия кылгандар бар. Биз айтабыз, о жогору жактагы алтын доорду карайбыз. Ханафи мазхабтын негизи болгон китептерди карайбыз. Мабсуд, Хидая, Шархил Викая, ошолордо барбы? Жокпу? Анда бисмилла. Аллах разы болсун. Азыр азан айтат. 40 секунд, 30 секунд калды. Азандан кийин сурооңузду берип коюң, азандан кийин жооп берем. Суроо. Эмне себептен Кыргызстандагы дамылалардын арасында ача пикирлер бар? Міне сен алардан жакшыраак билесиңби? Алар начар окуганда сен жакшы окугансыңбы? Ошондо маселе кандай болуп калды деген суроо. Оорураак суроо, Бир дамылалардан бир дамыланын айткан сөзү бар эле да. 2001-2002 жылдары. Дамыла, сиз эмнеге телевизорго чыкпайсыз? Башка дамыла телевизорго чыгып сүйлөп атат го десе, биз телевизорго чыгып сүйлөгөндү дурус эмес дебейбиз, бирок өзү чыкпайбыз деген. Түшүнүңүз да. Анан эми маселе мен көп окудум, башка бирөө азыраак окуду деп бирөөлөрдүн кадырын түшүрүү менин жолум эмес. Болгон илим деген чоң нерсе. Кимибиз, ал ким болсун. Ханафи мазхабтагы эрежелердин негизинде сүйлөгөн болсок, 98% биздин ой пикирибиз бирдей чыгат, чыгышы керек. Туура 100-100 чыкпайт. Себеби биздин шар'ий өкүмдөр же болбосо фиг илими бул гуманитардык илимдерге кирет. Так илимдерге кирбейт. Абалга карап жооп берилет дегендей, заманга карап жооп берилет. Мурда башкачараак болсо, азыр башкачараак болушу мүмкүн. Ал-хукм ятагайяру би tagayyuriz zaman wal makan. Өкүм замандын өзгөрүүсү менен, орундун өзгөрүүсү менен өзгөрүшү мүмкүн. Ал-урфу muhakkamatun. Урп адат кээде бир нерсени мындай жол көргөзүп берет деген эрежелер бар да. Ошого эгерде биз бардыгыбыз жана Пифагордун таблицасын көп айтам да, 2 жерде 2, 4 деген так санды билсек, эми бул так илимдердеги маселе. Эгер ушул таблицаны бирөө жаттаган болсо, ал Америкада окуган болсо деле,
Кытайда окуган болсо деле, Кыргызстанда окуса деле, Ваткенде окуса деле 2/4 чыгат да. 2/5 болбойт. Саясатчылар деле болуп калбаса, так илимде болбойт. Эми биздики дагы 100% бардык алымдардын пикири бир келбесе дагы 98% ар жагына бир келишибиз керек. Эгерде бири-бирибизге туура эмес болуп аткан болсок, демек кичине проблемабыз бар. Бирөөбүз өзүбүздүн акылыбызга таянып айтканбыз, бирөө эрежеге таянып айткан, эрежеге таянып айтылган туура болот дагы, өзүнүн акылына же жалпы эреже менен айткан туура эмесирээк болуп калуусу мүмкүн. Ага мен устаздарга, башкаларга мен өзүмдү мындай бир алардан жогорумун, алардан элимдүүмүн деген жокмун. Менин максатым 25 жыл өмүрүмдү Ханафи мазхабын, шариатты, хадисти, тафсирди жайылтамын деп өмүрүмдүн жарымынан көбүн ушул илимге сарптагам. Мен 45-ке чыксам, жарымынан көбүн ушул илимге сарптагам. Эгер мектептегини эсептеген болсок, анда кетти анда. Азыр эле өмүрүм жөн жүргөн болом. Демек мен өзүм окуп келген илимимди Ханафи мазхабтан, Ханафи китептен, бети менен, тому менен айтканга акым бар деп ойлойм. Анан ошол китептеги нерсени башка бирөөлөрдүн маселесине каршы келип калат деп токтото албайм. Айта берем, бири-бирибизди оңдоп, толуктап, бирибизди эмне толуктап кете беребиз. Биз мусулмандар бир денедейбиз. Бирөө ката айтып алса, эртеси кечирим сурап кое берет. Бирөө неме болсо, ал оңдоп кое берет. Мисалы үчүн мен Бакыт деген бир досум бар, Токтогулдун жигити. Отуруп туруңуз азыр 5 мүнөт, Токтогулдук жигит бар. Ошол киши айтты, мен деле мурда ушу бир маселелерди айтып жүрдүм эле, кийин сиздин сабагыңызды уккандан кийин, ошо мындай экен деген. Демек, мен да бирөөлөрдүн сабагын көрүп бир туура эмес айткан болсо, мен өзүмдү оңдой берем. Башка бирөөлөр биздики менен деле оңдой берсин. Проблема жок. Мисалы үчүн Чубак устаз, Алла разы болсун, ал кишиден бейиштен бешин орун, бизге келгенде ошол деле көп маселелерди оңдоду. Жана эмеспи? Элдин бардыгы Чубак ажын жаман көрдү. Бул каяктан келген? Бул вахаби экен. Мунун оюн койчу ушу башкача окуп келиптир. Ой, үйүнү мындай экен, башкача басат экен деп эмне деген гана нерселер болду. Акыры ошол киши токтобой Ханафи мазхабын айтып берди, акыры жеңди. Акыры бар ушундай абалга келдик, Чубак ажы айткан нерсе бизге закон болуп калды. Башында эмне болду? Каршы болду бардыгы. Себеби жанагы улуу атка биринчи токуганында дагы секирет да. Болбой жүрүп токун немени ээрди байлайсың. Анан үстүнө минесин, мөңкүп акыры токтойт да, туурабы? Бардык жылкыны ошентип үйрөтөбүзбү? Айылда жүргөндөр барды. Ошентип мөңкүп атат азыр кебектилерчи. Ошо мөңкүгөндө ошентип акыры көнөт. Чубак ажы көндүргөндөй эле биз дагы эми калган маселелерди көндүрөбүз. Менин деле маселеден ката кетип калган болушу мүмкүн. Бир устаздар келип таксыр мына Ханафи мазхабта ушундай экен десе, эртеси чыгып эле айтып коюп, эч проблема эмес. Мен туура эмес айтыпмын депчи. Анан экинчи сурооңуз, акыйда маселесинде эмне себептен бизде 1 мүнөт таксырым. Акыйда маселесинде эмне себептен бизде сабактар азыраак айтылынат да, фик, орозо, намаздар айтылына берет, акыйда маселесинде көп сөз кылынбайт. Дамла кичине суроону жооп берип коелу. Эмне себептен көп айтылынбайт акыйда маселеси десе, өзү акыйда 4 барак эле нерсе. Жакшы окусаңыз, эрте мененден пешинге чейин акыйданы бүтүрсөңүз болот. Болду. Аллах жалгыз, пайгамбар болду. Андан кийин эле жанагы мазхаб кармагандар бир маселелерди чыгарып, фитнелерди салып, талаш тартыштарды алып келип туруп эле адамдарга күмөндөрдү салып, анан кийин ушинтип калды. Эми ал күмөндөрдү биз чыгып, кыйкырып, жок ал андай эмес, бул хадис мынандай деп жооп берсек, адамдардын арасында акыйдасында чоң проблема кетет. Буну ишенебизби же буну ишенебизби? Кээ-бирки маселелер бар. Жалпы адамдарга айтылынбайт, жалпы адамдарга Аллах жалгыз, пайгамбарыбыз пайгамбар, периштелер бар, кыямат күнү бар, Аллахтар эч нерсе окшобойт деп эле токтошубуз керек. Андан ичкерирээк кирген бул алымдардын иши. Эми жанагы адепсиздер ошол алымдар гана чечиле турган маселени жалпы адамдарга айтып ийип, Ар-Рахман ар-Аршистава, иставадан максат жаласа, каада отурду десе, бияктагылар чукты, жок жаласа отурду десең, анда
Адамдарга окшоп калат, ал истаула маанисинде эйлик кылды деп, астагфирулла эйлик кылды деген далил жок десе беркилер истава бишрун алал ирaqi бидуни дамин михрaqin деп жанагы акталдын ырын алып келип араб тилинде истаула маанисинде келет. Астагфирулла, ал кафирдин тилин кандай сен акыйдага далилдеп келип атасың, ырын деп. Жок, биз акыйдага кафирдин ырын алып келген жокпуз, биз тилге алып келип атабыз. Абдулла ибн Мас'уд Али радиаллаху анху айткан, эгерде Куранда бир нерсени түшүнбөсөңөр, жахилияттын доорундағы ырлардан деле маанисин билсеңер болот. Эми ушунун бардыгын элге айтсаңыз, не болот? Элдер проблемага түшөт. Акыйда үйрөнгүңүз келсе, атайын акыйдадан сабак берген устаздар бар. Ошого келесиз, сизге сону үйрөтөт. Жалпы элге талаш тартыштарда акыйдадагы маселе кыйыныраак болот. Себеби Абу Ханифа айткан, акыйдада кичине күмөн кылсаң болду кафир болосуң. Бир аз күмөн кылсаң кафир болосуң. Ошон үчүн адамдардын арасында күмөндүү нерсе таркатпастан, намазсыз, орозого бирөө акыйдада проблема болсо келсе, аны жеке сабагын берип, китептерден көргөзүп, алардын айтканын туура эмес экенин далилдеп беребиз.